Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Кубанычбек Исабеков, жогорку кеңештин спикеринин мурдагы орун басары. Рахмат сизге, бизге конокко келгениңиз үчүн. Комтөр жөнүндө сиз 2 китеп жаздыңыз. Аралыгы бир 10 жыл менен 10 жылдай ой, биринчи китеп менен экинчи китептин ортосунда. Азыр Комтөр боюнча абдан көп чуу болбосо дагы бир ар башка пикирлер айтылып атат. Кандай сиздин көз карашыңыз? Эмне жагы туура болуп атат, эмне жагы туура эмес болуп атат? Рахмат аке, негизи мен 3 китеп чыгаргам. 3. Орусчасы да ортодо чыккан 11-жылы Комтөрдөгү Алтын мафия деген чыккан, андан кийин Золотая мафия Комтөрү деген 12-жылы чыккан, анан ушул жылы Комтөр акталбаган үмүттөр деген китеп чыккан. Бул хроникалдык, документалдык китептер. Анын үстүнө мен көрөрман, угармандарга айтып коюшум керек. Менин юридика илими боюнча докторлук диссертациямдагы темасы ушул. Кайсы ким кандай келбесин Акаевден баштап бүгүнкү чейин президенттердин баары айтат. Ушу Менделеевдин таблицасынын баары бар, жер байлыгы баарыбызда бар депчи. Бирок улуттук кызыкчылыкты колдогон өкмөттүн бир программасы жок, тилекке каршы. Жогорку кеңештен бекилген бир закон жок. Ошон үчүн чырырдын баары болуп аткан ушул болуп атат. Улуттук концепция жок болуп атат. Бизде байлык бар. Бирок баары бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгына иштеп келди да. Бизде экиге бөлүнөт дүйнө жүзүндө. Мамлекеттик деңгээлде, жергиликтүү деңгээлде. Мисалы, алтын, күмүш көп, мисалы бул даже сары таш чыгып атпайбы өзгөндөчү? Ал мамлекет деңгээлде болуш керек болчу. Лицензияларды 300 сомго сатып канча бизнес кылышты. 3 миллион чөнтөккө салышыпчы. Мына жакында эле тиги Лондон биржасынан кыргыз алтынды чыгарып салышты. Убактылуу болсо дагычы. Артыкчылыктуу эмес деп. Анан такыр чыккан жокко, бирок артыкчылыктуу эмес болуп калды. Туура, эми убактылуу болсо дагычы Кыргызстан эң биринчи экспортто алтын. Экинчи эле жанагы жеңил өнөр жайы, кийим тиккендердики. Башка бизде экспорттой турган эми жашылча жемиш бар сезон убагындачы, мисалычы алма, өрүк, тиги сүт-пүт чыгат коңшу мамлекеттер. Башка жок да биздечи. Ошо экспорттун 99%-ын түзгөн алтын бизде бүгүн жок болуп калбады экспортточу. Демек эмне болду? Кыргызстандын сомунун келечеги да чоң суроо белгиси пайда болуп калды. Такыр нөл эмес го? Нөл эмес. Да. Бирок ошого келип калып атпайбызбы? Мисалы, Нью-Йорктун соту азыр чечим кабыл алып койду. Жанагы запас бөлүктөр боюнча, чоң жүк ташы, руда ташыган машинелер боюнча алар токтотуп койбоду. Акчасы төлөнсө дагы ошолор келбей калды бизгечи. Бул чоң сигнал, аябай чоң. Биздеги жана катапилдер жарымынан көбү, мен бийлик жаман көрсө дагы ачык айткым келет, токтоду жарымынан көбүчү. Биринин тетигин алып, жүк ташыган машинелерчи, руда ташыган машинелерчи. Эл билбейт. Мен сизге бир нерсени ачык айтып коеюн. Комтөрдөгү эң чоң расходду кээ бир ойлойт, күйүүчү май же зарплата же электр энергия жок. Вот бир сутканын ичинде жок эле дегенде 17.000 тонна руда ташылат фабрикагачы. 30.000 тоннага чейин ташылат. Ошону ташып аткан машинелер токтоп атат азырчы. Анда эртең эмне болот? Анан алтынды Кыргызстан чыгара албай калды чет мамлекеткечи. Бул эл аралык дүйнөлүк баа менен сатылышы керек. Теңиз бөлтүрүк сатканда акысы да жок мунучу. Муну деген кыргыз алтын мамлекеттин, өкмөттүн атынан кыргыз алтын бар биздечи. Себеби теңиз бөлтүрүк өндүрүштү жасайт. Аяктан доре деп коет, жана бөлкө окшош эле алтын чыгат. Ал таза алтын эмес. Аны алып келип туруп Кара Балтадан Тоген комбинатынан анан бөлүнөт. Биринчи очередь алтын чыгат, экинчи андан кийин күмүш жана башкалар чыгат. Эми ошону биз сата албай калгандан кийин, эми такыр сата албай калган жок да. Ал туура, такыр сата албай калган жок. Мен башкача сунуш айткам. Мисалы, Камчыбек Ташиев айтып атат, биз денонсацияга барышыбыз керек депчи. 2-3 ай болду айткан муруна кеш. Эми анда
Сиздин аке ойлоп көрсөңүз, өкмөттүн толтура 92-жылдан бери түзүлгөн келишимдери бар. Жергиликтүү бийликтин дагы ошол акимчилик, облус баары түзгөн келишимдер бар. Андан сырткары конституционный соттон баштап жөнөкөй соттордун чечимдеринин баары бар. Жогорку кеңештин чечимдеринин баары бар. Анын баарын жокко чыгарыш бир топ убакыт. Баарын деген жок го. Негизгилери денонсация деп атат, соглашение. 2009-жылдагы Сиз кечирип коюңуз, 92-жылдан бери башталган болчу. жок, макул, бирок ошол негизгилерин, наверное, денонсация деп атат. Эң негизгиси 92-жылдан башталган. 10 биринчи жанагы 10.070 гектар жерди берилгөндөн мурун генеральный соглашение. Андан кийин ошонун негизинде жер бөлүп берилген. Мисалы Борбордук, Юго-Запад, Северный деген карьерлер. Ал туура түшүнүктүү, бирок Ташиев ошо баарын деген жок го. Баарын денонсация кылабыз деген жок да. Негизгилерин ошол 92-жыл анын баары генералдык соглашение менен байланышкан. Бирөөнү жокко чыгарып, экинчисин калтырып койгонго мүмкүнчүлүк жок. Себеби баары генералдык соглашение менен байланып калган да. Мүмкүн, бирок мисалы үчүн мына Ысык көл облусуна $1 миллион беребиз дегени жанагы 93 аны денонсация кылып кереги жок да, наверное. Все-таки. Ал алынган, аткарылган нерсе. Мисалы, аны же ортодон жеп кетип иш козголуп эсиңизде ызчы болгон. Счетный палата тиги Садамбеков губернатор болуп турганда. Садамбек губернатор, анан акимдердин баарын тергеген. Андан кийинкилери да бар да. Андан сырткары ошол эле жерди бөлүп берип аткан. Мисалы Абылгазиевди азыр күнөөлөп атышат, Отуруп чыкты, акча төлөдү. Бирок Абылгазиев 16.330 гектар жерде баш өкө эмес да. Ал тиги Сооронбай Жээнбеков буйругу жок жасаган эмес. Туурабы мындай? Жасай албайт эле. Акысы да жок, акысы бар болчу, мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ал баш өкө эмес. Айтпаса дагы белгилүү болуп атат да элгечи мындайчы. Эми ошолордун баарын жокко чыгарып келиш керек. Сиз туура сөз, бул убакытта керек. Анын үстүнө Кыргызстан эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Бул мамлекеттик комиссия деген ошо акылы жеткен жок. Мен Акылбек Жапаров менен да жолуктум, сүйлөшүп отурдум. Жазып бериңиз, жазып да бердим, президентке жазып бердим. Мына Касманбетов мырзага да өткөрүп бергем ошончу. 3 ай болуп баратат, жооп жок. Эмне кылыш керек деп. Денонсация боюнча. Экинчиси улутташтыруу. Улутташтыруунун биринчи кадамы бул жана убактылуу башкаруу киргизгени. Мен муну колдодум. Себеби тиги Кумтөрдүн жетекчиси канадалыктар качып кетти, басыбай берди. Тиги жерге бут тозуп атат, чындыгын айтканда. Компьютердин программаны талкалашты. Экологияга мушар келет, тиги болот. Эми Кутмановалар кыйкырып өкүрүп аткан. Мен 100% биз утабыз депчи. Анан кана утканы ченчи. Утула баштадык, чындыгын айткандачы. Эгер биз ушундай кете берсек, бул Кумтөрдүн оорусу, бул коронавирустан жаман оору. Биздин Кыргызстанда башка кендердин баары чырыр. Кайсы жерде чыр жок? Эстесеңиз, сиздин төркүнүңүздө Солтон Сарыда чыр турат. Алабукка Чаткалда чыр турат. Алайда чыр турат, Талашта чыр турат. Бул жерде баарында себеби мамлекеттик улуттук программанын жоктугунан бул жерденчи. Бул жерде жогорку кеңештен бекитиш керек эле да баарын тең. 300 сомго лицензия берип 3 миллион чөлтөккө салгандарды жоопко тартыш керек да, жокко чыгарып туруп программаны мамлекеттик деңгээлде мыйзам чегинде жасаш керек. Эч ким жоопко тартыла элек. Тартыла элек. Анан азыркы бийликке туруп 2-3 премьер-министр тигуларды камаса саясатка айландырып атат. Эгер кол коюлган болсо, мамлекетке душмандык кыла турган болсо, бюджетке, элге душмандык кыла турган болсо, алар жоопко тартылыш керек. Мен ошол эле Сариев тигуларды баарын тааныйм. Чогуу иштеп калганбыз кээ бирлери менчи. Бирок эгер алардын күнөөсү болсо, мен тууганым болсо дагы жоопко тартсын. Мен күнөөлүү болсом, мени да тартсын. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы биринчи очередде болуш керек. Табигатыбызды сактап калбасак, сиз экөөбүздүн ата-бабабыз арбага кечиребиз дейчи. Эзилде кечирбейт. Биздин ата-бабабыз көздүн карагындай сактап келген табигатыбызды талкалаганда эмне болот? Болду да ошондойчу. Азыркы жогорку кеңеш ушул сууну төлөтөбүз деп атат Акылбек Жапаровчу, ошол депутаттар чечим чыгарып атат. Ушул депутаттар бекер бербеди 2 миң күнчү. Кайсы абири менен? Ошол эле канадалыктар азыр утат да бул маселе боюнчачы. Кол коюп койгон анткени биздин закон түрүндө берип койду. Жана Закон менен суу кодексине кабыл атканда атайын жасап берди. жазап койгон. Эми анан азыр тиги бөлтүрүктөрдө эле ошол жерге төгүп атпайбы отходдордучу. Эмгиче ошондой Эмгиче бүгүнкү күнгө чейин отходдордун жанагы хвостохвощанын баары ошол жака кетип атат.
Анда бул мөңгүгө жанагы биз калдыктарды үйүп атабы? Канадалыктарга доо коюп атабыз, бирок бүгүнкү азыркы саатка чейин отходдордун баары ошол жерге төгүлүп атат. Мурдагыдай эле. Мурдагыдай эле уланып атат. Жакшы эмес. Жакшы эмес, бул бир чети. Экинчиден, мамлекеттик деген комиссияны президент эле, мен юрист катары айтайын сизге. Президент эле түзгөнгө акысы бар. Мамлекет башчысы айта алат. Жогорку кеңештин комиссиясы түзөт, өкмөттүкүн түзө алат. Акимчиликтин комиссиясы түзөт. Бул жерде мамлекеттик деп койду. Юридикалык канонго келгенде утулабыз бул жерден дагычы. Ушуну эмне эки баш керек беле. Бирок Садыр Жапаров анда президент болгону менен анда конституция боюнча экономикалык чарба ишине кийлишкен акысы да жок болчу. Ошол боюнча калды бул жогорку кеңеш түзгөн боюнча. Анан үчүнчүдөн мына эмнегедир бөрү башып тиги конституциялык реформа төрага болуп турбадыбы? Бул кумтөр боюнча мен ошондой сунушта айткам. Жок дегенде бул мурунку спикер Меткан Серимкуловду койбойсуңарбы депчи. Легендарный парламентте төрага болчу. Башынан аягына чейин билет бул кишилерчи. Катыштырып. Турдак Мусубаевич аксакалыбыз төрага болгон комиссияда иштеген кишилер бар. Мына тиги Кубанычбек Идинов депутат болчу. Катышкан доктор экономика илиминин докторучу. Ошол кишилердин көзү түрү. Айылчы Сарыбаев, Кубат Осмонбетов да алтын кенин ошо кумтөрдү изилдеген кишилердин кол койгондордун бири Советтер Союзу убагындачы. Геолог, лауреат госпремиянын доктор геологический наук. Ушундай кишилерди кошпойсуңар, ошолор азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик комиссия деген барбы же жокпу эч ким билбейт. Бир чогулушун өткөрүп атабы? Музоого окшоштор отурбайбы ошол жердечи? Мисалы мен Тарын Согой сөзүбүздүн Ибраевке окшош депутаттарчы. Эмнени түшүнүп атал кумтөр боюнчачы? Президентке, өкмөткө сунуштарын билип, иликтеп, жиликтеп айтпайбы? Муну жардам кылышпайбы? Жок болуп атпайбы мына? Мүчө кылбаса дагы эксперт катары чакырса болот. Мен айтканда, мен деле бекер иштеп берейин. Түшүнөм, мен билем бул маселелердин көптүгүнчү. Монголияга, Америкага чейин изилдеген бул маселелердичи. Эми берейин дедим. Бердим мен, ГКНБга бердим, Ген прокуратурага бердим материалдарды. Эми ал тергөө органдары, укук органдары жактачы. Мына азыркы сүйлөшүүгө барып келди. Камчыбек Ташиев, Сулушевтар тиги өлтүрүктөрчү. Женевагачы. Бирок эл аралык практикада Кыргызстан Гиннес китебине дагы кирип атабыз. Бул карательный органдар переговорго бул экономика бизнес иштерине барган биринчи жолу болуп атат негизичи. Жыйынтыгы да элге белгисиз болуп атат. Мен сизге дагы бир нерсени ачык айтайын. Бийлик жакшы көрөбү, жаман көрөбү? Ушул октябрда шайлоонун ызычуусунан келген бул бийликчи. Эми кумтөр менен келген Садыр Нуркожоевич Жапаров эмчи, кумтөрдүн ызычуусу менен келген президентке. Мен ушунчалык каалабайт элем кумтөрдүн ызычуусу менен кайра кеткенинчи. Азыр бүдөмүктүү элдин баарында сөз болот. Мен сиздерге келе атсам, даже таксисттер токтотуп туруп сурап атат менденчи. Кумтөр эмне болуп атат депчи. Эмнеге жашырып атат депчи. Өткөн жылы 17,5 миң килограмм, 17,5 тонна алтын алынган. Быйыл тиги бөлтүрүк айтып аткан 2-3 ай мурун эле 60%га кыскарды. Эми азыр 80%га дейт. Эл билбей атат канча алтын өндүрүлдү. Ошончо эле элдин саны иштеп атат. Ошончо эле энергетика, күйүүчү май, свет баары кетип атат. Канча алтын өндүрүлгөнү. Анан бул делегация барып келди Женевагачы. Эмне сүйлөшүүлөрдү жүргүздү, жыйынтыгы эч кимге белгисиз. Баарын тайна кыл, канчалык жашырсаң ошончолук эртең бомба болот да. Бул деген чоң ачык болуш керек, эл журт билиши керек мунучу. Билбесе эртең дагы бирөө болсо, аны мен каалабайт элем. Бул ишти түшүнгөн, билген киши катары, жаран катары мага да көп нерсе белгисиз болуп атат да. Суроолор пайда болуп атат. Анан кумтөр боюнча бул ошондой. Кумтөрдүн артынан толгон кендер болуп атпайбы? Ызычуусу болуп атпайбы? Таласта деле ошондой, Нарында деле ошондой, Алабы Чатка баарында ошондой болуп атпайбы? Демек, бүгүнкү күндө кумтөр маселеси чоң суроону пайда кылды. Биринчиден бюджетке түшкөн салык төлөмдөр азыр азаят кескин түрдө.
Кызматкерлердин оорду азайса, ал жерде эл ойлоп атат 3.000-4.000 эле киши иштеп деп. 15.000 киши иштейт ал жерде. 15 bin. Подрядчик, субподрядчиктер дегендер. Барын кошкондо. Барын кошкондочу. 15.000 киши жумушсуз калса эмне болот? Эми Мамилетке баары кетип түшүп калбайт аткан. го. Жо баары кетпесе дагы жарымы кетиши керек болуп калат да андачы. Анан эртең көчөнү тозоп аларчы. Үй бүлөлөр бар да. Салык, социалдык төлөмдөрдүн баары азайса эмне болот? Бюджеттен бирден бир көзгө кармаганыбыз эгемендүүлүктү алган эң чоң проект Кумтөр да. Анан муну деген иштетпей койгонго азыркы бийликтин да акысы жок. Мүмкүнчүлүгү да жок, иштетпей койгонго акысы да жок. Муну сөзсүз түрдө иштетиш керек. Анан биздин мамлекеттин имиджи деген бар. Инвестиционный климат деген бар. Мына бир жылдан бери эмне келдиби бир нерсечи? Ачык айтыш керек. Талиптердин скандал тиякта күчөп турганда, тынчтык проблемасы чоң болуп турганда Орто Азиядачы. Бул жерде бюджет тартыш болуп турган кездечи. Өндүрүш өскөн жок да, күйүүчү май өсүп атат, тамак аштын баасы өсүп атат. Дүйнөлүк проблема булчу, пандемия күчөп тургандычы. Ошол эле маалда бул өзгөчө оору болуп атат да булчу Кумтөр маселесичи. Бул токтоп калса, эртең эл көчөгө чыкса эмне менен бүтүшү мүмкүн булчу. Жакшы эмес да. Талиптерди айтып калдыңыз. Мына жакында Талат Масадыков Ооганстанга барып келди, жолугуп келди, бирок эмне жетишилген, кандай келишимдер жетишилген же кандай жыйынтык чыкканы жөнүндө көп деле айтылган жок. Деги барганы туура болдубу? Туура маселе коюп атасыз. Мисалы, бул дүйнөлүк чоң проблеманын бири тынчтык жагы, чынбы? Мына Ливия мамлекети жок болуп калды. Барбы жокпу билинбейт азыр. Бар, но формально бар. Формально бар, а де факто же үйрө Талкаланды. Сириядан канча качкындар болду? Иракта эмне болду? Афганистан эмне болуп атат? Афганистанда 20 жыл эң кыйын деген мамлекет Америка барып тартип кыла алган жок. Демек, ал жерде мына кийинки массалык маалымат каражаттарды карасаңыз, тиги Тажикстандын президенти Рахмондун бир топ выступленияларын мен да окудум. Мисалы, Тажикстанда жашаган тажиктерге караганда Афганистанда жашаган тажиктердин саны көп. 10-15 миллион дейт. Пуштундардан кийин эле тажиктер көп. Анан өзбектер да көп. Кыргыздар да бар, орустар да бар, ким гана жок. Советтер Союзунда сиз экөөбүз жашап илимдүү болуп иштеп калдык. 10 жыл советтик армия эчтеке кыла албай кеткен. Канча киши өлдү, канчасы майып болду, экономик канча көмө. Эми Америка эчтеке кыла алган жок. Эми бул жерде биздин мамлекет дагы жакын жайгашканбыз да. Туурабы? Тажикстанга уже 10 000 деген кишилер кирди. Аскерлеринен өйдө качып, мурунку Ашраф Ганинин өкмөтүнөн. Ооба. Өзбекстанга да кирди. 40тан ашык самолет, вертолеттер келди Тажикстанга. Афганистандын аскерлери бүгүнкү дүйнө жүзүндө эң күчтүү аскерлердин бири. 78 миллиард доллардын аскер техникалары калды Американын ошол жердечи. Такшалган аскерлери калды. Такшалган аскерлери калды. Ооган. Талиптердин. Ачка болсо дагы, ток болсо дагы согушку билгендер калды. Мен аскер адам катары айтайын сизгечи. Анан биздин Орто Азияда мына эң күчтүү аскерлердин бири Өзбекстандык. Казактыкынан да 2 эсе күчтүү. Саны боюнча дагы 33 миллион калкы бар. Анан Тажикстан бул жерде туруштук бере албайт керек болсочу. Ал жерге деген качкындар да келбеди. Кыргызстан биз кошунабыз. Ансыз деле нарко бизнес Кыргызстан аркылуу кетип аткан. Афганистанда өстүрүлгөн опиум тигулардын баары контрабанда менен Тажикстан, Кыргызстан, Россия, Казакстан, Европага кетип аткан. Эми азыр контрабанда оружие кетти, курал жабдыктар. Качкындар пайда болду. Анын үстүнө биздин Кыргызстандын өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар. Сиз суроону туура берип атасыз. Кээ бир саясатчылар жумурткачыдан кыр чыгарып атат шунучу. Коңшу мамлекеттерден кээ бири каршы чыгып атат мунучу.
Бирок Кыргызстан биз мамлекеттик Жана Масадык барганына. Биз көз карандас мамлекетпиз. Сырткы ички саясатты өзүбүз аныктаган акыбыз бар. Биринчи деңиз. Ошол эле маалда биз КМШ мамлекет, ОДКБ, Евразес, Шанхай келишимдерибиз бар. Закон түрүндө бекитилген. Бириккен Уюттар уюмунун мүчөсүбүз. Ошолорду да эске алышыбыз керек. Биз аны да аткарышыбыз керек. Ошол эле маалда улуттук көзүбүздүн дагы кызыкчылыгыбыз бар. Эсиңиздердеби, мына 17-жылы Октябрь революциясы болгондо бизде түштүктө эң кыйын илимий маданият баардыгын түшүнгөн Рахман Кулхан деген болгон биздечи. Ошол киши деген хан эмес болчу ал кезде. Кийин хан болду. Ал киши Ленинди колдогондордун бири болчу. Анан кийин жанагы басмачылык тигүү болуп, зордук зомбулук башталганда каршы чыгып, анан миңдеген кыргыздардын өмүрүн сактап калыш үчүн чегарадан өтүп Пакистанга чейин барып жашап жүрчү. Мен чоң ата чоң энелерим делечи Кытайга чейин барып кайра келген. Кытайда деле Кыргыз автономдук облусубуз туруп атпайбы. Анан кийин ошол кишилер тиги Пакистандан Афганистанга келип жашап калган. Памирдеги кыргыздар мисалы. Анан советтик армияга барып ызычуу болгондо каршы чыггандан кийин тиги жанагы Ван деген Туркияга барып ошол жерде жашап жүрүп, мен ошол жердин акими менен да сүйлөшкөм, жолуккам. Анан түрк бийлигине, мамлекетине мен рахмат айткым келет. Ошондой шарт түзүп берип, биздин алар деген биздин туугандар, тарыхыбыз, дилибиз, тилибиз бир, тукумубуз бир, кыргыздар. Афганистанда кыргыздарчы. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз бирбиз. Мисалы, коңшу эле Казакстанда Аралман деген программасы турат. Закон менен бекитилген. Бюджетинде мамлекет 11 миллиард жыл сайын бөлөт. Чет жакта жашаган 11 миллиард эмне? Теңге? Чет жакта жашаган казактарды колдогонго, көчүп келсе жардам кылганга, мамлекет тарыхый жерине келсечи. Бизде мисалы 400 киши келген Нарынгачы. Ошонун экөө эле жумуш таптыр. Калганы тиремчи болуп атпайбы? Эч ким жардам берген эмес. Жардам берген жок. Мамлекеттик деңгээлде болгон жок. Анан бул Садыр Жапаров барып баягы күнү тиги Алайга барып капсула салып өзүнчө городок куралык биздин туугандар Афганистандан келсин келгенге дегенге мен кол бутум менен колдодум. Колдогум келет. Мына жакында эле 1-2 ай өтүп кетти. 384 бала чакасы менен кыргыздар Афганистандан кирбедиби Тажикстангачы. Бизге келели деп. Бал салын айдап алыпчы. Бирок 2 мыркай өлүп калды ошол жерденчи. Бирок тажиктер өткөрбөй кайра кетпедиби? Эми ошолордун көргөн күнү эмне болуп атат, наке? Кайра тиги талиптер аларды эмне кучактап тосуп алдыбы? Кеттиңер эле, кыйын болуп кайра келдиңерби деп атат да. Зордук зомбулук тиги болчу. Эми ошол жерде жашаган кыргыздардын жалдырап суранып атат. Бир врач берип койгулачы. Бир мугалим керек. Балдары окуш окуй калган жок да. Агасынын баласы агасынын кызына үйлөнүп атат. Бул ден соолукка, генофондко да чоң ущерб болуп атат. Анан эми ошол жерден азыр деген мисалы мен сиздерге бир нерсени ачык айтып коеюн. Евросоюз бар, билесиңер. Мисалы Германия азыр 40 000 Афганистандын качкындарга квота берип атат. 20 000 уже ташып алды. Өзлөрүнүн жарандарынан тышкары. Евросоюздан мүчөлөрү мамлекет Дания. Дания качкындарды Сириядан кабыл алып аткан, эми ушул Сириядан келбеши, Данияга алып келбей эле башка мамлекетке 2000 евродон айына төлөп атат бир кишигечи. Алсаңар деп. Алгыла деп. Сириянын качкындары башка мамлекетте жашап атат. Даниянын квотасынын негизинде. Дания мамлекеттен төлөп атат. Биз бул кыргыз качкындарды азыр алып келсек, Памирдеги кыргыздарды, Евросоюздан акча алсак болот. 2000 евро бул чоң акча айына. Билбейм, 500 евро менен эле бүтөт. Калгандары бюджетке калсын. Үй салып берелик, жерди бекер берелик. Канча жерлер бош. Тоодо жашап билген мал менен жүргөн кишилер багат өзүн өзүчү.
Мүмкүнчүлүк берелик да. Ялан алар кыргыздар да. Бизде эч ким тарыхта кечирбейт. Манас атабыздын арбагы баш болуп турупчу. Эгер кыргыздарды өзүбүз боорду, орустарды өзүбүзгө алып келбесекчи. Бул жагы чоң проблема. Ошон үчүн бул маселелер боюнча бизге сөмөйүн көргөзө турган эч кимдин акысы да жок. Ошон үчүн анын үстүнө Бириккен Улуттар уюму да кайрылып атпайбы бүткүл дүйнөсүнөчү. Гуманитардык жардам бергиле деп. Масадыков барганы бир самолет менен жүк алып барды, гуманитардыкчы. Бирок аларды тааныйбыз, силер мамлекет башчысыңар деп келишим түзгөн жок да, анын акысы да жок болчу. Бул жерде бөдөнөдөн шыйрак чыгарып кереги жок. Бул абдан туура болду. Жардам катары барды. Ошол эле маалда пикир алмашты, сүйлөштү алардан. Керек болсо ушу биздин кыргыздарды чыгарып бергиле бизге деди да. Анын эмнеси жамандык болду, кечип койгула. Ал тиги Рахман мырза тиги азыр 100% каршы болот да талиптергечи. Это его проблема, в конце концов. И это проблема и наша, орусча айткандачы. Орто Азияда тынчтык болбосо, бизге тажиктерге дагы бир 100 миң кирсинчи, алар бизге келет да. Ансы эле акыбал анчайын болуп турганда бизге жакшы болобу. Тынчтык орнош үчүн, жакшылык болуш үчүн, өзүбүздүн кызыкчылык колдош үчүн ар кандай иштерге барышыбыз керек. Бирок зыян келтирбегендейчи. Ошол эле Россияга каршы болбош керек бизге. Эми азыр мен да бир нерсени айтып коеюн сизгечи. Рахман менен президент Путин сүйлөшүп атат, президент Токаев, президент Мирзиёев да сүйлөшүп. Кыргызстан аралга калганда эч ким бизди шикайет этпегендей сезилип калдык да. Биз да кызыктарбыз да, биз ошол жерде жашап атабыз да. ЧРР болсо бизге да келет да, эртең эле келет да бизгечи. Ушул бизге керекпи? Жок. Демек, тынчтык орнош бул дүйнөлүк проблема. Анын ичинде биз жакын жайгашкан үчүн биздин кызыктардыгыбыз бар өзүбүзчөчү. Аны сүйлөшүп менен жашаш керек, тынчтык менен жашаш керек. Мисалы, жанагынча миллиард курал жабдыкты алып калган талиптер эмне жөн кетип калат деп ойлойсузбу? Бул бийлигинчи жөн берет дейсизби? Эми мен башка жагында айтайын. 2-3 ай мурун эле тиги алар талиптердин жетекчилери Москвага барбады беле. Тышкы иштер министри тиги Лавров жолуккан. Бул жолу жолуккан жок, мурда жолуккан. Мурда. Анан тиги ЦРУнун директору Кабулга учуп келип жолукпадыбы? Өзүлөрү камаган 7 жыл отуруп турган киши менен ошол менен сүйлөштү жүрүбүз. Айым үчүн кыргыздар бар. Айым үчүн биз деген гуманитардык жардам барып, анан сүйлөшүп койсок, ошону тиги коңшулар же өз ичибиздеги жанагы дешевый, арзан саясатчылар ошо жумурткадан кыр чыгарыш керек. Менси иштейби булардын же жокпу? Бардык мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Пайдаланыш керек. Азыр деген кыргыздарды алып келгенгечи биздин бюджетте тыйыныбыз да жок. Бирок Евросоюздан да акча алсак болот, ошо Афганистандагы кыргыздарды алып келгенгечи. Мебиз иштесечи. Кыргызстан жетекчилиги элчиликке, тышкы иштер министрлигине тапшырмаш керек. Даниянын тетияка төлөп аткан акчасын Кыргызстанга төлөп берсин. Өзүбүздүн кыргыздарды көчүрүп алгангачы. Бюджетте да калат, алар да өзүбүз көчүрүп келебиз. Тынчтык менен чечип алабыз бул маселени. Пайдаланыш керек. Пайдаланыш керек. Дипломатия жакшы болуш керек. Ошол да. Эми мисалы ковид дүйнөлүк проблема болсо да анда жакшы жактары бар эмеспи? Жана ысырапкорчулуктан качкан жакта элечи. Жаманбы булчу? Ошону колдонушубуз керек эле да, такта эме кылыпчы. Биздики убактыбыз 2-3 мүнөт калыптыр. Жалпысын алганда азыркы абалды кандай мүнөздөйт элеңиз жана эмне туура болуп атат, эмне туура эмес болуп жатат? Кыска бир 2-3 мүнөткө. Канчалык жашыруун сырлар пайда болсо, биздики саясатташтырган мамлекетте жашайбыз. Ошончолук тескери көрүнүштөр пайда болот. Ошон үчүн кумтөрдөн баштап ички сырткы саясатты бийлик эл менен кеңешип, эл менен чечиши керек. Бул бир деңиз, экинчиси чоң саясий шайлоо турат алдыдачы. Мыйзамдуулукту сактайбыз десек, ошол эле борбордук серверден баштап участкага чейин ачык айрым кылыш керек. Болбосо мына Сооронбай Жээнбеков эмне менен аяктады кызматын. Анан октябрда, ноябрда дагы бир жолу ушундай көңтөрүш болуп, тиги болуп, талап тоноп, мародерство болгон эч кимге кереги жок. Кыргыз элибиз маданияттуулукка үйрөнүшүбүз керек, шайлоо маданиятына дагычы. Бергенин алсаң алгының, бирок жүрөгүң менен шайлагын дегендейчи. Мыйзамдуулукту сактап алсак, биз артка кете турган мүмкүнчүлүгүбүз калбай калды. Кыргызстандын аброюнун баары аябай төмөн болуп кеттик акыркы убактардачы.
жалаң эле талап тоноо революция менен жашап калдык. Ойгонолук, ойлонолук, келгиле. Ар бирибиздин жоопкерчиликти сезелик дагы, алдыда турган шайлоону тынчтык менен, мыйзамдык менен өткөрөлүк. Мамлекеттүүлүктү сактап калалык. Ошону фундаментин бекемдейлик. Ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезелик. Бала бакырабыз, курсагы токпу же жокпу? Үй бүлөң аман эсенби жокпу? Көчөң жакшыбы? Айылың жакшыбы? Шаар. Баарыбыз эле саясат сүйлөбүз, а балдар ачка жүрөт. Биз улутпуз, эзелди унутпайлы ошону. Бириккен улуттук уюмунда туубуз желбиреп турат. 30 миллион калкы бар улуттар, сиз билесиз, атын айтпаганда дагы. Биздикиндей туусу жок, герби жок, Күрттөр же уйгурлар. Ошону айтсаңыз эми. Ушуну сактап кала албасак, орустар айтканда гроз цена и вам, и мне болот. Мен кайдыгер кала албаган киши катары айтып атам сиздерге. Элибиздин келечегине мен ишенем, аны чогуу түптөлүк. Аман болуңуздар. Рахмат чоң. Бизде конокто Кубанычбек Исабеков болду. Жогорку кеңештин спикерин мурдагы орун басары. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.